Сот Аида Салянованы абакта калтырды. Бишкек шаардык соту бүгүн 5-июлда камактагы экс-башкы прокурор мурдагы депутат Аида Салянованын баш коргоо чарасын карап, аны абакта калтырды. Бул тууралуу анын жактоочусу Рабига Садыкова билдирди. Маалыматка ылайык, сотко Аида Салянова өзү алынып келинген жок. Аида Саляновага кече жолуккам. Анын ден соолугу начарлап жатат. Кээде дем ала албай да кыйналып жатыптыр, деди жактоочу. Ошондой эле жактоочу Аида Салянованын тарапташтары жана жакындары соттун чечимине нааразы болуп, парламенттин алдына барышканын да кошумчалады. 21-июндун 1-май райондук соту Кримтөбөл Азиз Батукаевдин бошотулушу жана экс-прокурор Аида Салянованы 26-августка чейин камакка калтыруу чечимин чыгарган. Ал ушул жылдын 3-июнунда кармалган. Булак Супер KG. Нигериянын жаранын сабаган жигит мени сөккөндө бетке чапкан. Айчурок соода борборунун жанында каза тапкан Нигериянын жаранына залал келтирди деп кармалган жигит көрсөтмө берди. Бул тууралуу Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы кабарлады. Сотко чейинки тергөө убагында шектүү КЭ 2-июлда ал социалдык түйүндөргө түз эфирге чыгып, телефон аркылуу достору менен сүйлөшүп жатканын айтты. ГУМ Чынар соода борборунун жанында телефон менен сүйлөшүп жаткан учурда ага чет өлкөнүн жараны келип, аны телефонго тартпоону өтүнгөн. КЭ ага мен сизди телефонго тарткан жокмун деп жооп берген. Ошондон кийин ТА жаман сөздөрдү айтып, сөгүнүп, СУМ соода борборуна чейин экөө айтышып, тартышып барышкан. Ал жерден сөзгө териккен КЭ ачууланып, ТАны бетке чапкан. Жабырлануучу башы менен жерге тийген. Эскерте кетсек, 2-июль күнү Али Тиджани Абубакир аттуу Нигериянын жараны Бишкектеги соода борборунун жанында сабалып, ооруканага жаткырылган. Ал бүгүн 5-июлда эртең менен каза тапты. Свердлов районунун ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан 3-июль күнү Чүй облусунда 1997-жылы туулган КЭ аттуу жигит шектүү катары кармалган. Булак Параметр KG. Акун Батукаев боюнча материалы үчүн Апрель телеканалын сотко берди. Мурдагы акыйкатчы Турсунбек Акун Апрель телеканалын жана анын журналисти Канат Каниметовду сотко берди. Ага Кримтөбөл Азиз Батукаевдин мөөнөтүнө мурда абактан бошотулгандыгына байланыштуу ушул жылдын 6-майында эфирге кеткен материалы себеп болгон. Бул тууралуу Азаттык радиосунун журналисти Канат Каниметов билдирди. Маалыматка караганда, соттун биринчи отуруму 16-июлга белгиленген. Соттон келген кабарды өзүм көрө элекмин. Апрелдин сайтында отурат. Анда менин атым да аталыптыр. Сотко берген деле негиз жок болчу. Биз журналисттик стандарттарды сактап, бардык материалдын шилтемесин көрсөткөнбүз. Апрель телеканалына өзүнүн материалдарына Азиз Батукаевдин тууганы Хамма Хамидованын Московский Комсомольский 2014-жылы берген маегинин бир бөлүгүн пайдаланган. Анда Батукаевди чыгаруу үчүн каражат берилгени тууралуу сөз болгон. Акун ар намыска шек келтирди деген негизде телеканалдан 5000, журналисттен 10.000 сом өндүрүүнү соттон өтүнүп жатканы белгилүү болду. Бирок бул тууралуу өзү маалымат бере элек. Азиз Батукаев 2013-жылы айык кыз илдетке чалдыкты деген негизде мөөнөтүнө мурда абактан бошотулуп, Орусияга чыгып кеткен. Буга байланыштуу кылмыш иши быйыл иликтене баштап, ага катыштыгы бар деген дарыгерлер, чиновниктер кармалган. Турсунбек Акун ал кезде акыйкатчы болуп иштеген. Буга чейин ал Ички иштер министрлигине сурак берип чыккан. Булак Азаттык Ньюс. АКШда өткөрүлө турган чемпионатка 12 жаштагы Дарья катышат. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев шахмат боюнча ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелгендер арасында АКШда өтө турган дүйнө чемпионатына жолдомо алган 12 жаштагы Дарья менен жолугушту. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлашты. Маалыматка ылайык, апрель айында мүмкүнчүлүктөрү чектелген 20 жашка чейинки балдар жана кыздар арасында Кыргызстан шахмат боюнча биринчи чемпионатында Дарья алтын медаль утуп, АКШда өтө турган 3-чү дүйнөлүк чемпионатына катышууга мүмкүнчүлүк алган. Дарьядай балдарыбыз менен сыймыктанабыз. Ал өз кыялына жетиш үчүн бардык кыйынчылыктарга карабай өзүнө эрктүүлүк, күч тапты. Сенин жеңишиң ар бирине дем берет. Сенин ийгилигиң биздин бардык замандаштарыбызга, өзгөчө жаштарга өз күчүнө жана өзүнүн ийгилигине ишеним арттырат. Биздин спортсмендердин эл аралык мелдештерге ийгиликке жетишүүсү, биздин өлкөнүн жана биздин коомдун өнүгүүсүнүн көрсөткүчү. Биз сенин жеңиш менен кайтарыңды күтөбүз, деди Абылгазиев. Абылгазиев өлкөдө паралимпиадалык кыймылын өнүктүрүүгө жардам көрсөтүүгө жана олимпиадачыларга мамлекеттик колдоо көрсөтүүгө аракет кылып жаткандыгын белгилеп, өкмөт тарабынан алдыңкы спортсмендердин стипендияларын өлчөмүн жогорулатуу жөнүндө чечим кабыл алгандыгын билдирди. Булак Заман KG.
Күрөш боюнча өспүрүмдөр арасында Азия чемпиондугу кыргыз балбандары 3 медаль тагынышты. Кыргыз балбандары Казакстанда өтүп жаткан өспүрүмдөр арасында күрөш боюнча Азия чемпиондугунун биринчи күнүндө 3 медаль тагынышты. Бул тууралуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт агенттигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, турнир 4-июлда башталган. Бул күнү грек-рим күрөшү боюнча 7 медалдар топтому ойнотулган. Биринчи мелдеш күнүнүн жыйынтыгында кыргыз курама командасы өз капчыгына 3 медаль топтой алган. Алардын бирөө күмүш, экөө коло. Күмүш медальды 45 килограммга чейинки салмак ченинде күч сынашкан Разак Бейшекеев алып келген. Улук Сансызбаев 48 килограммга чейинки салмак ченинде, ал эми Дастан Садыков 110 килограммга чейинки салмак ченинде коло медаль тагынышкан. Булак Супер KG. Экс-мэрлер камакка калтырылды. Бүгүн 5-июлда Бишкек шаарынын Ленин райондук соту Бишкектин мурунку мэрлери Кубанычбек Кулматов менен Албек Ибраимовдун 6-сентябрга чейин камакка калтыруу чечимин кабыл алды. Бул тууралуу алардын жактоочулары билдирди. Мамлекеттик айыптануучулар УКМКнын убактылуу кармоочу жайында мурунку мэрлери камакта калтырууну суранды. Ал эми жактоочулар айыптануучуларды камакка калтыруунун негиз жок экенин билдиришти. Бирок судья Кубанычбек Касымов айыптануучуларды камакка калтыруунун 6-сентябрга чейин узартуу чечимин кабыл алды. Кубанычбек Кулматовго карата 2018-жылдын май айында коррупция беренеси боюнча кылмыш иши козголуп, июнь айында камакка алынган. Ал Бишкек шаарынын мэри болуп турган кезде Калыс Ордо конушундагы мектеп жана бала бакчага бөлүнгөн акчаны мыйзамсыз колдонгон деп айыпталууда. Албек Ибраимовго карата 2018-жылдын май айында ишенип берилген мүлктү ыйгарып алуу же жок кылуу беренеси боюнча кылмыш иши козголуп, бул ишти экс-мэрдин Дастан ишканасын жетектеп турган мезгилде байланыштуу экени айтылган. Июль айында ал ушул эле кылмыш ишинин негизинде камакка алынган. Кийинчерээк Ибраимовго карата коррупция беренеси боюнча жаңы айып угузулган. Анда ал Бишкек шаарынын түштүк аймагында жайгашкан муниципалдык жер тилкелерин мыйзамсыз сатууга айыпталууда. Ушул жылдын 6-мартынан тартып Кулматов менен Ибраимовдун иштери бириктирилип, сотто карала баштады. Эки экс-мэрдин ишине байланыштуу жалпысынан 14 адамга айып коюлган. Булак Супер KG. Куткаруучулар сууга түшүп кеткен жигитти аман алып калды. Бүгүн 5-июлда куткаруучулар Кемин районунда сууга түшүп кеткен 28 жаштагы жигитти куткарып калды. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, Бишкек-Нарын Торугар-Туна жолунун 100 чакырымында Сугат каналына 28 жаштагы эркек киши уюн каналдан чыгарам деп өзү түшүп кеткен. Жерине Кемин райондук номер 5-Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен 8 куткаруучу тартылып, эркек кишини куткарып калышкан. Жабырлануучу Кемин районунун ооруканасына жеткирилген. Абалы жакшы. Булак Заман KG. Мурдагы ички иштер министри Молдомуса Кангантиев акталып чыкты. Бүгүн 5-июлда Бишкек шаарынын 1-Май райондук соту мурдагы ички иштер министри Молдомуса Кангантиевдин аракеттерине кылмыштын курамы жок деп аны актады. Ошондой эле ага сыртка чыкпоо боюнча чечим жокко чыгарылып, мүлкү камактан алынды. Эске салтак, Кангантиевге 2010-жылдагы апрель окуясына байланыштуу кызматтык ыйгарым укуктарынан аша чабуу, шалаакылык беренеси боюнча айып тагылган. Булак Супер KG. Өлкөдөгү 3 театрды оңдоого жалпы 198 миллион сом бөлүндү. Өлкөдөгү 3 театрды оңдоого жалпы 198 миллион сом бөлүндү. Каражат бөлүү чечимине премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев кол койду. Маалыматка ылайык, каражат театралдык оюн-зоок мекемелеринин имараттарын капиталдык оңдоодон өткөрүү үчүн бөлүнөт. Анда Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрынын имаратын оңдоого 84 миллион 605 миң сом, Чыңгыз Айтматов атындагы Мамлекеттик улуттук орус драма театрына 97 миллион 658 миң сом жана Султан Ибраев атындагы Ош улуттук драма театрынын имаратынын капиталдык оңдоосуна 16 миллион сом бөлүнмөй болду. Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин маалыматына ылайык, маданий борборлордун имараттары 1970-1972 жылдары колдонууга берилгенден бери бир да жолу толугу менен оңдолгон эмес. Опера жана балет театры акыркы жолу 1978 жылы ремонттолгон. 2016-2017 жылдары жарым-жартылай оңдоп түзөөдөн өткөн. Филармония акыркы жолу 2007 жылы ремонттолгон. Булак Супер KG.
95 000 мектеп аттестатында ката табылды. Экономикалык кылмыш менен күрөшүү кызматы быйыл мектеп бүтүрүүчүлөрүнүн аттестаттарын текшерүү боюнча иш баштады. Бул тууралуу аталган мекеменин маалымат кызматы билдирди. Маалыматка ылайык 11-класстын бүтүрүүчүлөрүнө берилген 95 000 аттестатта ката табылган. Аталган аттестаттарда жөнүндөгү деген сөздөгү «н» тамгасынын ордуна «ң» тамгасы колдонулган. Ал эми Нарын облусунун Туз айылында берилген документтерде «рейтинүү» деген сөз ашыкча жазылып калган. Бул иш боюнча Кылмыш кодексинин 233-беренеси коммерциялык же болбосо башка уюмдан кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдалануу айыбы менен сотко чейинки териштирүү иши башталды. Эскерте кетсек, аттестаттар мамлекеттик учкун басылмасынан басылып чыгарылган. Булак Заманкейчи.